үчүн эле жерибизди коруп алып атабыз. Ушу Эмстрой деген жалаңкычтан бизди куткарчы. Акчасын чыгарып жеп кетишкен. Картайып бүтүп баратабыз. Азыр 3 баласы менен мына жерде квартирада жашап атат, 45 000 төлөп. Көз жашты эч ким укпай атат, өлүп кеткен адамдар болуп атат, ооруган адамдар болуп атат. Ажообузга жетиш керек экен. Алар айткандан кийин гана бир жылыш болобу дейбиз да. $36 000 төлөгөнбүз. Ошо 22-жылдан бери биз көчөдөбүз. Ошо адамдарды кустурсак, ошо акчабыз өзүбүздүн эле үйүбүз бүтүп калат да. 2021-жылы бүтүрүп беришмек. Эми менчиктерге ишенбей калдык. ЖИК бизге салып берсе, Бул жерде 200дөн ашык үй бүлө. Баарына сураңгыла. Рахмат болот. Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Амансыздарбы көрөрмандар, бизге бүгүн дагы Эмстрой Групп деген курулуш компаниядан жабыркаган жарандар кайрылышты. Алар мына ушул Көкжар конушундагы Молдокулов көчөсүндө жайгашкан объектиси бар экен. Буга чейин бир эки блогун үйүнүн бүтүрүптүр, а мынабул 3-чү блогу бүтпөй калыптыр. 200дөн ашыын үй бүлө бул жактан үй алган экен. 2018-жылдан баштап ала башташкан экен, акчасын төлөп баштаган экен. Көпчүлүк бөлүгү төлөп койдук, 80%, 100% төлөгөндөрү дагы бар экен. Натыйжада минтип ошончо убакыттан бери кыйналып, айлабыз кетип жүрөбүз деп жатышат. Эми алардын үнүн угуп көрөлү, алдыдагы маселеси эмне экенин билели. Бул элитный үй болбогондон бүт карапайым эл алганбыз. Ошон үчүн президентке кайрылып атабыз. Менин 2 кызым мигрант, көрүнгөн жерде иштеп жүрүп, ошолор ичпей жебей 100% төлөгөн. Азыр 45 000ден төлөп 3 баласы менен ошол жашап атат. Мына инвалид кызы бар, канчалары өлүп кетти. Мына мен жаркылдап жүргөн аял, мына мен түнү менен давление болом. Күндүз эптеп иштейм, пенсионермин да, кечинде түнү менен давление болуп чыгам. Айнанайын президент, сен канча адамдарга жардам кылдың, канча ушу бизге окшой ыйлагандарга жардам кылдың, ушу биздин да ыйыбызды угуп бизге жардам кылып кой. 2 кызым тең төгүп коюп ушу Эмстройго квартирада жүрүшөт. Ошолор айткан сайын, деген сайын мен давление болом. Мамам эмне болду үй? Мамам эмне болду деген сайын мен давление болуп атам. Ушу Эмстрой деген жалаңкычтан бизди куткарчы. Кандай айла болсо дагы бизге азыраак процент менен ушул үйүбүздү бүтүрүп берсеңер, биз төлөп, ичинде жашап, бирөөгө 45 000 көрбөй, өзүнүн үйүнө жашасын балдарым, кыздарым. Суранабыз, урматтуу президент, биздин баардык ыйыбызды угуп, жардам берип коюңуз, суранабыз. Өзүбүз ушунча жашта, мен мисалы үчүн өзүм квартиралап калдык. Балдарыбыз квартиралап калдык. Чогуу эле бир однокомнатныйда жашап жүрчү элек. Ушул жака акча бергенге чейин. Анан эми кичине чоңойтолу бала бакырамын деп 3-4 балабыз бар. Келин алып антип мынтип чоңойтолду деп ал келинибиз дагы да башка балдарыбыз дагы туш-тушта квартиралап жүрөт. Өзүбүз болсо бияка жашай албай калып, азыр балыкчыда кеттик, айла кеткен. Азыр балыкчыдан келдим мына ушул убакта. Азыр жаңы жетишем, жетишпейм деп. Ушундай чоң үмүт менен ушул элдин камын канча бир мамлекеттикин жеген, же башкалардыкын жегендерди ушу тейлүү теңтуштарынан бери башкага каттатып койгондон бери алып, акчаларын чогултуп чет өлкөгө чейин бир инвестициялап, же бир жерге коюп, бир мындай үйлөрдү алып койгондорду алып келип, камап алып, берип элге мамлекетке алып атасыздар. Эми бул деле биз бир мамлекеттин бөлүгүбүз. Сиздерге ишенген эртең сиздер биздин Алланын алдында сиздер биз үчүн жооп бересиздер. Эгер ушу жетет, ушу үнүбүз жетет деген акыбалда ушуну кайрылып атабыз, жаңы күйдүрүп. Эми башка кайрыла турган, ишене турганыбыз калбай калды. Сотубуз болсо эмне соттоп койдук, тинтип койдук. А тигилер жатып алып эле баардыгын ичип жеп, тиги Дубайдан башка жерден угуп атабыз, үйлөрдү алып койгон. Могул жерде биз Калиевке бердик эле, ал бул жерди 7 миллионго алыптыр, 260 миллионго баалап бияка бериптир. Эми алардын акча, дүйнө, мал дүйнөсү бар. Алардын учредителери бар. Мына могуну көрсөтүп коюңуз, мына могу үйдү көрсөтүп туруп биз акчасын толук төккөнбүз. Мына
Муну момча 1-2 жылда бүтүрүп койду, кийирип койду деп толук ишенип, анан кийин бияка толук бергенбиз. Бир берген акчабызды толук төккөнбүз. $26,000 2 комната эмеге. Эми 19-жылы төктүк эле, 19-жылы күздө баштап, 21-жылы жазда 2-кварталда бүтүрүп бизди кийирмек. Бұл строительный компанияның директоры Бегенбаев Медет негізі бұл компанияны, Эмстрой деген компанияны өзінің классташтары менен ачканда. Классташтар биригип, Урдавлетов, Бактияр, Курмошев, Турдманбетов, анан Эралиев деп ачышып чогуу. Анан кийин жерди издешип, жерди болсо сатып алышкан. Калиев деген Эмстрой, Креатив дегенден, Калиев дегенден сатып алышкан. Креатив деген компания. Креатив деген компаниядан сатып алышкан. Классташтар ачып туруп компанияны. Анан булар эки үйдү курушат дагы, анан кургандан кийин булака уже кечте акчаларын баягы эки үйдү кургандан кийин элдин баарынын акчасы чогулгандан кийин уже жок кылып салышты да акчанычы. Тиги жок кылып тиги баягы Бегенбаев Медет көбүрөөк ары бери басып акчаны налево направо чачып баштаганда, тиги классташтары анын баягы эмесин пайдаланышып туруп, акчалардын баардыгын уурдап, Курмушев деген өзүнө Датка курулуш деген строительный компанияны ачып, аяктан биз аудит жалдаганбыз, ошо аудитте баардыгы бар да, ким канча акча алып чыгып кеткендиги тууралуучу. Калп эле мен деген цемент алып келип атам, анан муну алып келип атам деп миллиондогон акчалардын баардыгын алып чыгып кетишкен. А жердин ээси болсо, жердин ээси дагы ошондой да. Биякта акчалай түрүндө дагы, квартиралар түрүндө да акча чыгып кеткен. Атак өзлөрүнүн экөөнүн договорунда турат. Үйдүн бүтүрүп бүткөндөн кийин анан чогуу түшкөн дойлаларды бөлүп алышмагаларчы. Атак бүтөлек деле алар акчаны чыгарып кетип атышат, анан квартираларды алып кетип атышат да. Бул сотто булар кармалыптыр, жетекчилер экөө кармалып атасыздар. Сотто кандай өкүм чыгарды? Сотто өкүмгө элге акчасын төлөп берсин деген чыгым чыгарып берип койду. Себеби эл ал кезде баягы биз үйүбүздү бүтүрсүн деген требованияны түшүнгөн жок да, карапайым эл биз бүт эле баарыбыз. Жанагы биз акчасын чыгарып берсин, акчаны берет десе, ошол замат эле акчаны бере койт деп ойлодук да. Ошентип эле элдин баары акчасын берсин деген ойдо приговорду бизде бар, ар бирибиздин колубузда акчасын өндүрүлсүн деген чыгарып берип койгон. Бирок эми азыр өкүнүп ойлонуп атабыз, ошонун баарын акчабыз азыр түрмөдө жатканы менен деле бизге буттосуп атат да. Бирок ошол соттун чечими чыгыптыр, акчасын өндүрүп берсин деп. Акчаңыздарды бердиби бирөө? Берген жок, эч кимге берген жок. Ал айтып атат, мен инвестор таап силердин акчаңарды таратам, анан бул стройканы болсо мен кайра өзүм башка акчага сатып мен өзүм эме кылам депчи. Анан биз ошол жагы да кооп болуп атат да бизгечи. Демек акчаны да берген жок, демек үйдү да бүтүргөн жок деп, эми сиздер азыр үйдү бүтүрсүн деген талап коюпсуздар да? Үйдү бүтүрө албайт ал. Себеби үйдү акчасы жок, уже жеп кеткен, акчанын баарын уруулар бөлүп кетишкен, жанагы креативдин учредителери Райымкулов, Ишембаев, анан кийин Омуров, Нурлан, ушулардын баары бөлүп кеткен, акчасын жеп кеткен, акча жок мындачы. Анан дагы эле ошентип бүтүрүп берсин десек, дагы эле биз 5 жылга созулуп кетебиз да. Ошон үчүн бир гана суранычыбыз мамлекет өзүнө алып, жардам берип, аябай изилдесе, мамлекетке деле азыр баягы кустуруп баягы жегендерди чыгарып атпайбы? Өзүнөн баягы хотя бы моякта бир 50% кишинин үйүн ошо адамдарды кустурса, ошо акчабыз өзүбүздүкүн эле үйүбүз бүтүп калат да. Себеби жеп кетишкен акчабызды чыгарып жеп кетишкен да. Толук акчасын төлөп неткенбиз. Ошо нетип бир жылы үйгө отурабызбы деп неттик элек. Мына картайып бүтүп баратабыз. Эми ушул эртерээк бир бүтүрүп берсе жакшы болот эле. Каяктан келдиңиз? Таластан келдим. Кышкызын жылуу жумшак отурсакпы деген ой болчу да. Ошо мен ушундай болуп калдым, эмне алабыз эми? 2018-жылы алганбыз биз. 2018-жылы алып, договор боюнча 2021-жылы бүтүрүп беришмек. Анан деген биз 2022-жылы уже келсек, баары бияк уже токтоп калыптыр, өзүбүз көлдөн болобуз, көлдө жашачубуз. Бияка эми кызым, ата-энем жалгыз бой энемин. Ата-энем бир комнат квартира алып берген, пусть хотя бы крыша над головой будет деп. Келсек, бияктын баары токтоп калыптыр. Анан уже биздики 8 жыл болду. 8 жылдан бери сот барбачу жагында көлдөн бери келип, барбачу жерибиз калган жок. Биз Орунтаевка да кайрылдык, пока бийликке жетмейинче эч ким чуркабайт экен. Тиги ажообузга жетиш керек экен. Алар айткандан кийин гана бир жылыш болобу дейбиз да. Кадимгидей соттон сотко, процесстен процесске, соттор меняться этет, акимдер меняться этет. Мисалы биз азыр өзүбүз салалык дедик, салып бир этажды көтөрдүк. Көтөргөндөн кийин соттон мисалы азыркы биздин процессибиз, биз айтып атабыз, хотя бы макул биз өзүбүз кайрадан акча чогултуп,
өзүбүз күчүбүз менен салалы азат менен деп десек, мисалы Медет болсо ушактын учредители чоңу, Эмстройдун чоңу бизге жерди өткөзүп бербей атат. Же компенсациябызды бербейт, же үйүбүздү салып бербейт, же жерди өткөзүп бербейт. Азыр ушу менен сотто биз ушуну жүрөбүз 8 жыл, 5 жылдан бери. Ушуну алып көлдөн келдим да, кыз күйөөм сүйүнүп, ушундай үй алдык деп полностью төлөп берген. Көлдөн Гирголевкадан келип мен кайрылып отурам, кыз күйөөм да ушун үчүн дагы беймаза болуп, кызым аягында сахар болуп атат мынтип. Могу балдар неберелерим бүткөндө ушул үйдө жашайт дегенбиз. 2 неберем тең азыр деген квартирада жүрүшөт. Ана жакшы тилек менен полностью төлөп, күйөө алам фермер өзү. Жер иштетет, тиги мал багат, ошонун акчасы менен сүйүнүп эле полный келгенде эле оформлениясын жарым күндө, жарым саатта эле бүтүрүп туруп эле акчаны алып эле мына аласыңар деп койду. Сүйүнүп атабыз, эчтеке жок ошондон бери. Анан эми менчиктерге ишенбей калдык. ГИК бизге салып берсе, биз төмөнкү бир пайыз менен бүт бар биякта, биз бүт бар карапайым элбиз, бирок ГИКти кача биз төлөй алабыз да. Бөлүп берсек биз төлөп бере алабыз. 10-15 биз квартирада турабыз. Ошол эле акчаны биз өзүбүздүн үйүбүзгө кайра салмакпыз да. Мурунку же үйдөн жок, же акчадан жок болуп калган чакты кача өзүнүн үйүбүздү ГИК менен салып берсе аябай жакшы болот. Жери даяр экен, жерден көтөрүлгөн, биринчи, экинчи кабат көтөрүлүп калган экен, ушуну эле бүтүрүп берсе биз кайрадан эле акчабызды төлөйбүз. Просто алдангандан коркутабыз уже бизчи. Башкаларга берсек алдангандан. Кайра алданабыз да. Биз кайра мурунку акчабызды эле сурабай калдык. Мейли деп, уже өзүбүз үмүттөнүп, өзү салып атабыз, бирок көпчүлүк биз сала албайт экенбиз. Баары документ менен бүтүрбөсөк. Бул жерде эң чоң социалдык көйгөй болуп атат. Бул жерде 200дөн ашык үй бүлө. Арасында кары-картаңы бар, көп балалуулар бар. Кээ бирлер болгон жалгыз үйүн сатып, акчасын салгандар бар. Эми көп жылдан бери квартира алып, бул чоң проблема, социалдык проблема. Анан биз ушу тургандар 200дөн ашык үй бүлө Кыргызстандын жарандары катары президентке жана өкмөткө кайрылат элек. Бизге ушу мамлекетте болгон механизмдерди колдонуп, ушу чоң биздин үйлөрдү бүтүрүп, ГИК аркылуу бүтөбү, эми мамлекетте чоң механизмдер бар да. Ушул механизмдер менен биздин проблемабызды чечип берсеңиздер. Ушу сураныч бар. А сиз канча төлөдүңүз эле бул жака? Биз 1.600.000. Бир бөлмөлүү үйбү? Биздики астыңкы подвальный помещение. Негизи бул курулуш 2018-жылы башталган. А мен лично ошо 2022-жылы бир комнат үй сатып алгам. Толук төлөп акчамды. А так 2018-жылы башталып, азыркыга чейин бүтпөй келет курулушубуз. Эмне себептен токтоп калды? Акчасын чыгарып жеп кетишкен. Строительный компания менен тиги жердин эси бөлөк болчу. Калиф Жанчари Калиф Эрик Асанович, Эмстрой компаниянын директору Бегимбаев Медет, ал башка болчу. Экөө биригип ошо акчаны жеп бурдап кетип, карапайым элдин үйү жок калдык. Ошондон бери барбаган жерибиз калган жок. Бийликке кайрылып атабыз, жардам сурап атабыз. Эл уже көбүнчөбүз квартиралап турабыз, көбүнчөбүз мындай. Бул эми эконом класстагы үйлөр да. Баарысы акчанын азына карап алган үйлөрүбүз да. Бүт көбүнчө моякта 80% үй жок адамдар. Арабыздагы адамдар ушу үйдү бүтүп калышын күтүп атып, арабыздан өтүп кеткен адамдарыбыз бар. Оорукчан адамдарыбыз бар. Азыр эмне кыларыбызды билбей, айла жок, бийликке кайрылууга туура келип атат. Канча төлөдүңүз? 1.500.000. Бул канча пайызы? 100% төлөгөм. Ошол кездеги 100% төлөгөм. 1,5 миллионго айланган. Ал кезде биздин буякта сатык баалары $400 башталып, максимум $500 чейин сатышкан булар. Бул баягы панельный үй, баягы эконом класстагы үйлөр экен да. Эконом класстагы панельный үйлөр болгондуктан ошондой сатышкан. Анан 2022-жылдан кийин эмне болуп токтоп калды? 2022-жылдан кийин тиги строй компаниянын эси телефонун албай баштады, качып баштады. Анан элдер жазып баштады, заявление жазып, үйүбүздү бүтүрбөйсүңбү, кандай результат, эмне жок деп жазып баштаса, качып баштап, анан акырында заявление жазып анын үстүнөн. Биз РОВДга бардык да каматтык. Каматканда ал бардыгын, булар негизи баары 8 киши жешкен да. Жердин ээлери да өздөрүнүкүн чыгарып алган, бияктагы учредителдер да строй компания өзү да чыгарып алышкан да өздөрүн. Бирөө эле, экөө эле мойнуна алышып, калган уурулардын баарын жашырып жаап, биздин уурдап кеткен акчалардын баарын жашырып жаап,
Экөө камалдыда калганы ачык жакта жүрүшөт. Мына могу квартираларда жашашат. 10дон 15тен квартираларды алып алышып. Ким дегендер камалды ошондо? Бегимбаев Медет, анан Урдавлетов. Бахтияр, Урдавлетов, Бахтияр экөө эле камалды. Алар компаниянын негиздөөчүлөрү. Негиздөөчүлөр, Строй компаниянын негиздөөчүсү Бегимбаев Кимет, ана Бегимбаев жоктот дейт, доверенность менен Урдавлетов. Экөөнөн основной экөөнөн сатып алганбыз да. Договор дыдууларыбыздын көбүндө экөөнүн колу. Башкалары жеп алып кеңири жүрөт деп атпайсызбы? Алар кимдер? Алар эми мына жок Калиев деген жердин ээси, аны деле Кикамбага далайла барып кирип чыкты, бирок кандай жол менен чыгып кетип атат, аны деле билбейбиз, түшүнбөйбүз, кантип жол менен чыгып кетип атат. Анан бул Эмстройдон эс учредителдер болгон да, булар бирөө эле эмес да. Курмушев, Турдуманбетов, Эралиев деген. Датка курулуштук ким эле Курмушев, ти жердин эсинде учредителдери бар да. Калиев, ошо Калиевдин менен чогуу иштегендер. Райымкулов, Омуров, Ишембаев дегендер. Алар дагы боякта ар бир квартираны биз 1,5 миллион төлөп алып атсак, алар 130 миң, 110 миң сом дегендерге сатып алып, документаштырып, ошондо азыр мына могу үйлөрдө ар бирин 12ден бүткөн үйлөрдө 7-8тен, бүт элек үйлөрдө дагы 7-8тен квартиралар бар. Мен Бегалиев Чолпонбай, Сыкөл районунан келгенмин. Буну 18 жылы ушул эң арзан $450-500 дегенден ошол Тоголок молдо Токтогулга көчөгө офисине барып, документтерин карасак жакшы экен условиясы. Ошол менен биз акча төлөдүк, 3 этаж, 3 квартирага төлөдүк да. Ошону төлөп, госрегистрге барып, кагаздарын баарын бүтүрдү. Бүтүргөндөн кийин эми алабыз деп дагы жарым төлөп койдум. Болгону 100 миңдей акча калды, калганын баарын төлөп салгам. 100% почти, 99% төлөп салгам. 3 бөлмөлүү үйгөбү? 3 бөлмөлүү үйгө төлөп салгам. Анан 19 жыл токтоп калды. 19 жыл токтогондон кийин жана пандемия карды. Ошондон кийин анан токтой баштады. 23 жыл токтоду. Ошондон бери соттон сотко, УУДга, РОУДга, прокуратурага баарын баратабыз. Эми айлабыз кеткенде эми өкмөткө ишенип калдык. Мындай 2-3 жолу алдандык. Строй фирмалар ушинтип алдап кетип атат да бизди. Кантип алдап кетип атат ушу? Акчабызды алып алып салбай, банкрот болуп эле, акчаларын жоготуп эле, ошон менен жоголуп кетип атпайбы? Аягында мына түрмөдө жатат. Бир жолу түрмөгө чыкты, жатты, андан чыкты, чыккандан кийин кайра эл журт арыз жазганда кайра алып барып кайраган койду. Азыр түрмөдө жатат. Эчтемеси жок да, болсо салбайт беле. Акчасын кайда кетирет, биз кайдан билебиз? Банкрот болдум дейт да. Кандай банкрот болгонун биз түшүнбөйбүз да, бизге айтпайт да. Эми азыр ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга өтсүн деп жакан ошо көптөн бери бүтпөй жаткан үйлөрдү көбү суранып атышат да. А сиздердики эми жер жеке менчиктик болсо, жеке менчик компания сиздерден акчаны алса, анан көпчүлүк суммасын төлөп койсоңуздар, анан азыр мамлекеттик ипотекалык компания алса, кандай шартка макул болосуздар? Кайра башынан төлөгөнгөбү же кандай? Кайра баштан төлөөгө макул болосуз. Андан бери арга жок, эмне жок. Арга жок. Дагы арзан процент менен төлөсүн жок дегенде. Эмне десең эми жерибиз бар, үй салынып атат. Жок дегенде ошонун дагы условиясын карасын. Ошого байланыштуу кичине ишенич жок болуп калды бөлөк частныйга. Аякы уже гикке деле макулбуз төлөгөндөн. Дагы бир 10 жыл муну эметсек, бир 15 жыл дагы күтөбүз. Андан 15 жылда бүтүрүп туруп кирип алган соң болот атпайбы? Чынбы эл журт? Гиккеле киргенге макулбуз. Баштан баштап төлөйбүз. Башынан баштап төлөйбүз арзаныраак пайыз менен. Анан бөлүп төлөө жана 10 жылдык, 15 жылдык жеңилдетүү менен төлөгөнгө макулбуз. Макулбуз, айла жок, макулбуз. Макулбуз, просто биздин жерибиз бар экен, эске алса өкмөт, анан жанагы биякта свободный квадратураларыбыз бар экен, эске алса, ошолордун баарын өзү көзөмөлгө алат да. Мамлекет деген аябай күчтүү орган, өзү ар бир текшерет, ар бир эмебизди текшерет. Ким төлөгөн, ким төлөбөгөнүн баардыгын текшерип туруп, в общем бояка үй кылып бизге азыраак процент менен, азыраак карапайым элди ойлоп туура келген баягы өзүнчө бир эмне десем, өзүнчө бир план иштеп, жобо ойлоп чыгып жардам берсе деп суранат элек да. Ошол 100% төккөн кызым Кореяда иштеген. Азыр 3 баласы менен мына жерде квартирада жашап атат, 45 миң төлөп. А берки кызым Москвада иштеген. Жөн эле жерге апарып, жана Бактияр, эже, могу жерден үй аласыз деп туруп миллион алган. Мына мен 2 квартирага күйүп отурам ушунун давление болуп. Эч жерим оорубай жүргөн аял болчумун.
мына ушундай состояние алып келди. Анан айла кеткенди ушинтип ыйлаганга туура келип атат, ыйлаганга, сураганга туура келип атат. Урматтуу президент, биздин ыйыбызды угуп кой, биздин бала чаканы ойлонуп койгула. Ошо неберелерим, чөбөрөлөрүм өзүнүн үйүндө жашасын. Биз көргөн кордукту көрбөсүн ошолор. Кыргызстанда жашап жүрүп кор болот деген эмне жакшылык? Анан дагы Москвага таарынабыз, мигранттарды урушуп атат. Мына өзүбүздүн эле жерибизде кор болуп атабыз. Тияка түртүшөт, бияка түртүшөт. Ошо медет Кудайдан жеткир. Эмне үчүн ошол кайра чыгат? Значит, биздин акчабызды берип атат, сотко берип, ошондон пайдаланып чыгып кетип атат. Ошон үчүн жардам сурайбыз. Элдер сураңгыла силер дагы. Барыңа сураңгыла. Рахмат балам, ишиңер ийгилик болсун. 1 жаштамын. Мигрант болуп, миграцияда көп жыл бою иштеп келдик биз. Бул жерден биз креатив компаниясынан Калиевден алганбыз доллар менен ошол Бул алдында. креатив деген жердин ээси. Ошол компаниядан эми биз миграцияда жүрүп, кайсы компания жакшы десе биз реклама боюнча эле ала бергенбиз да, ошол маалда доллар менен 3 комнаталуу үйгө 36 000 доллар төлөгөнбүз. 22-жылы келдик, үйүбүз даяр деп эми келдик да биз болду үйүбүзгө киребиз деп келдик. Ошо 22-жылдан бери биз көчөдөбүз. Балдарыбыз менен бизди эч ким албайт, квартирага эч ким албайт. Жаш балаң менен албайт экен. Мектепке жайгаштырыш проблема. 40 000 төлөп аз квартирада жашайбыз. 40 000 табыш биз үчүн кыйын. Заново биз миграцияга кетели десек, балдарыңды таштап кеткенге азыр тоже закон чыгарып койду. Же үйүбүздөн жок, же башкадан жок. Вот кордук көрүп жашап келатабыз. Какпаган эшигибиз, барбаган жерибиз калбады. Чындыгындачы көз жашты эч ким укпай атат. Өлүп кеткен адамдар болуп атат, ооруган адамдар болуп атат. Кимге барабыз, кимге кайрылабыз? Жогорку жакка кайрылгандан башка эч кимге үнүбүз дагы жетпей атат да. Ушул көйгөйүбүз башталгандан баштап бизде деген мэрияда Нурдан Орунтаев мырза вице-мэр болуп отурганда деле бияка чейин келген, өз көзү менен көргөн, кабинетине чакырган, кол алдында иштеген кишилерге берген, бирок тапшырма берген, бирок ошол бойдон эле биздин көйгөй чечилбей калган. До сих пор вот каккылаган эшигибиз жок, соттон сотко канча деген каражат кайра чогултуп аракет кылып көрдүк, вот результат жок. Мен алып атканда 2021-жылы уже булар анча-мынча кечиктирет деген ой менен 2021-дин жаңы жылын буюрса ошактан тосмокпуз. Бирок жок. Ошо. Канча төлөдүңүз? 1,5 миллион. Бул дээрлик толук сумма болот. Жок, толукка жетпейт. Мен ушу дойшиктердин эң акыркы алып калгандары мен болушум керек. Мага чейинкилердин бардыгы булар 90%, 100% төлөп алгандар. Мен эле 100% төлөбөй калгам, бирок ошондо деле суммасы көп. Мына ушундай көрөрмандар, бул жердеги объектиси мына ушинтип калыптыр. Жетекчилери компаниянын директору жана анын орун басары кармалган экен. Бирөөсү 8 жылга, экинчиси 12 жылга эркинен ажыратылып, акчасын төлөп берсин деген милдеттеме менен өкүм чыгыптыр. Бирок акчасы дагы өнгөн жок деп атат. Эми минтип ушундай үй проблемасы менен 5 жылдан бери жүрөбүз деп айтышууда. 2021-жылы бүтмөк экен. Негизи эле ушул мына Көкжар району, мына Молдокулов көчөсү ушундай көйгөйлүү үйлөр көп экен. Мына кече мурун эле биз чыгардык эле, мына ОПП Строй деген компания, Руслан Хамдамов деген жетекчи акча алып, булардыкы дагы 13 жылдан бери бүтпөй атат деп, мына бунун эле кошуна турган үй ал экен. Бул жакта дагы ошол эле Мунара Строй компаниясынын үйү бүткөн, бирок анын документин ала албай убар болуп жүрүшөт. Баары мына жанаша жайгашкан үйлөр. Буну косо 5 жылдан бери турат экен. Мына ушул катардагы маселелерди жалпы эле чечиш керек окшойт анда. Бул тургандардын баары чынында эле көрдүк, карапайым үй бүлөлөр экен. Мындай үйлөрдү эми ошол убакта окшогон акчасы азыраак, эптеп үйлүү болсом экен деген адамдар алган экен да. Анан эми натыйжасы ушундай болуп атат. Бүт жактарга кайрылдык дейт. Эми булар мыйзамдуу жолдун баарын басып өтүп көрүшүптүр. Эми бийлик жетекчилерине кайрылып көрөлү, үнүбүздү угуп, ушуга бир жардам берсе жакшы болот эле деп атат. Бул жерден эми мамлекет алса өзү үйлөрдү бүтүрүп берүүгө мындай коммерциялык жактан дагы биз кызыкчылыгын коргойбуз. Анткени
башынан төлөп, бирок жеңилдетилген шартта бөлүп төлөгөнгө макулбуз деп атышат. Анан бул коммерциялык имараттары, жайлар бар экен, аларды колдонуп, аларды сатса болот. Мурда жеп кеткендерден өндүрсө болот. Бул компаниянын жетекчилери балким башка жакта басып жаткан каражаттары, активдери бардыр. Аларды кайтарып алып келип, биздин үйүбүздү бүтүрүп берсе деген суранычы менен бүгүн чогулушуптур. Ар жактан келишиптир, региондордон, Таластан, Көлдөн келип атайын ушул үйдүн азабы менен жүрүп бүгүн дагы жыйналышка бир чогулушкан экен. Бизди чакырып ушинтип келип көрсөтөйүн деп атабыз. Эми жакшы жагына чечилип, бул жакта турган жарандардын, карапайым калктын үнү жетип, маселеси чечилип калат деп үмүт кылабыз.